КТР өзүн өзү багалап атабы? Жок, КТР коомдук башкарууда, бирок каржылоо эмеде да. Республикалык Каржылап атат. Дүйнөлүк эмеге аренага чыккандар алар министрликтин жардамысыз эле чыгып атпайбы азыр көбүнчө? Эмне үчүн? Мисалы жанагы Атай деген сыяктуу жанагы бийчилер. Ал жеке. Ошол жекелер демек далилдеп атат да. Аларды деле мамлекет жиберип атабыз. Мына ошол эле Атайга деле жана башка. Сиздер жибербей дагы кое алмаксыздарбы анда? Атайды мисалы башка жака. Башка мамлекеттин конкурсуна чыгып атканда, мамлекеттин аты менен чыгып атканда, мамлекеттик органдын уруксаты менен чыгат. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр жанагы министрдин жоопторун. Мен бир аз аша чапкандай сезилиши мүмкүн сиздерге. Министрге да ушундай мамиле кыласыңбы? Жоопту алдыңго, эми тек койда, жөн койда дешиңиздер мүмкүн. Бирок экинчи жагы бар да. Бул деген элдин акчасы, бул деген биздин акчабыз. 2 миллиард акча жыл сайын ушуга кетип атат. Министрликти кармаганга кетип атат. Саламатсыздарбы? Мен буга чейин ушул Маданият министрлигин жоюш керек. Анан бир маалымат берип кыйратпай аткан мына ЛТР, КТР деген сыяктуу мамлекеттик телеканалдардын бардыгын жоюш керек, алардын бардыгын жеке менчикке өткөрүш керек деп жүргөмүн. Азыр министр өзү мына жерде бир жыйында отурат. Мен ошол жерде министрди кармадым мындай алганда. Азыр эми ошол суроолорду берейин. Жоюш керек дегенге кандай карайт? Анан негизи эле министрликти, ушул Маданият министрлигин жоюш керек деп мен дагы айтып жүрөм. Буга чейин да көп ойлор айтылган. Ошого кандай карайсыз? Эми улуттун жүзү бул Маданият да. Маданият министрлиги жок болсо, Маданият болуп калабыз. Маданият десе эле бул ырдап эле катары түшүнбөш керек. Бул Маданият деген улуттун идеологиясы катарында, коомдун аң сезимин пайда кылуучу, калыптандыруучу орган катарында иш алып барыш керек. Ошол иш алып бара турган мына биздин баардык искусствонун тармактары, театр искусствосу, кино искусствосу, сүрөт искусствосу, адабият искусствосу элге кызмат кылбаса, анда улуттун келечеги коркунучта болот. А ошол идеологияга кызмат кыла турган тармактын саясатын жүргүзүп, башын бириктирип, аларды нукка салып көзөмөлдөй турган орган иштеши керек. Негизи канча клуб, канча музей, канча эме бар өзү тармактар? Бүгүнкү күндө 22 театр оюн-зоок мекемеси бар. Бул биздин драмалык театрлар, опера, балет, филармония. Анын ичинде курчак театрлар бар. 16 драмалык театр, 3 филармония, 1 опера, балет, 2 курчак театры. Андан сырткары бизде 88 музыкалык мектеп, 8 орто окуу жай, 2 жогорку окуу жай бар, консерватория менен искусство институту. Бүгүнкү күндө бизде аймактык китепканалар болсо 1000ден ашат. Анын ичинде бул республикалык 2 китепканабыз бар, областтык 9 китепканабыз бар, райондук 40 китепкана бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө бизде республикалык бюджеттен каржыланып аткан 40тан ашуун музейлерибиз бар. Мындан сырткары аймактык мааниде жергиликтүү бюджеттен каржыланып аткан 100гө жакын музейлер иштейт. Ошону менен бирге бизден ушул маданият тармагын чагылдырган 40 маданият бөлүмү бар, 40 райондо. Ошонун алдында маданият үйлөрү бар. Ошолордун баардыгын кармаганга, бир жыл бакканга канча каражат кетет казынадан, республикалык казынадан? Бизде алардын ошол эмгек акыларын таратканга, ошолорго эмгек акы төлөгөнгө, материалдык техникалык базасын кармаганга негизинен жалпы маданият министрлигинде бюджетибиз 2 миллиардтын тегерегинде. Анын ичинде ошол телеканалдар дагы кошулат. Телеканалдар дагы бар, жана биздин министрликке баш ийген уюмдар бар, но көпчүлүк бөлүгү маданият. Алардын ичинен ушул маданий мекемелердин канчасы авариялык абалда экен? Эми чын айтканда маданият мекемелеринен биз жанагы 22 театрдын бүгүнкү күндө акыбалы оору бир 4-5. Мунун ичинде мына биз улуттук филармонияны, опера, балетти, Ош театрын капиталдык ремонттон өткөрдүк. Азыр Кыргыз улуттук академиялык драма театры өтүп атат. Буюрса ал бүткөндөн кийин Орус драма театрына киришебиз. Азыр Бабур атындагы Ош өзбек музыкалык драма театры капиталдык ремонттон өтүп атат. Нарын театры толугу менен өтүп бүттү. Талас театры болсо жаңы курулган. Баткен театры учурда капиталдык ремонттон өтүп атат. Эмдиги жылы биз Ыстыккөл театры деген Каракол шаары биздин КМШ өлкөлөрүнүн маданият борбору болуп атат. Ошого карата Ыстыккөл театрынан түзөлүп атабыз. Бирок ошону менен бирге имараты жок театрларыбыз дагы бар. Чүй театры азыр ушу Чүй областынын жетекчилиги менен сүйлөшүп атабыз имарат маселесин бир
Чүй областына тиешелүү бир маданият үйүн ушу театрга алалы депчи. Андан сырткары 2 бурчак театрыбыз бар. 1 бурчак театрыбыз Ошто Кыргыз драма театрынын имаратында жүрөт, анын да имараты жок. Эми бул маселелердин баардыгы чынын айтканда бул театр элге кызмат кылышы керек да. Биз буларга колубуздан келишинче шарт түзүп беришибиз керек. Ал эми райондук маданият үйлөрүнүн акыбалдары чындыгын айтканда азыр четинен баягы ошо STEM гранттын негизинде, өнүктүрүү фонддордун негизинде жана биздин мамлекеттик курулуш агенттигинин тизмесине киргенде четинен жасалып келатат, бирок көпчүлүгү орто акыбалда, бирок авариялык акыбалдагыларыбыз дагы бар. Бирок баягы базарга айланып кеткен объекттер жөнүндө кабарыңыз барбы? Мисалы Ноокаттын кинотеатры базар болуп кеткен. Андан сырткары көп жерлерде мисалы бильярдкана болуп жаткан кино. Бир кезде ошол кинотеатрлар чынын айтканда оор акыбалда болгон. Анан азыр биз мамлекеттик кинематография департаменти менен ошолорду кайра кинотеатрларды алуу, даже кээ бирлер ошол мамлекеттин балансынан чыгып кеткен учурлар бар экен. Азыр ошол боюнча сот укуктук иштер жүрүп атат. Кайрадан мамлекеттик балансына алалы деп атабыз. Анан азыр кинематография департаменти менен мамлекеттик жеке өнөктөштүк багыты боюнча иш алып барып атабыз. Театр мамлекеттин балансында болот, бирок жеке тарап аны оңдоп түздөп, элге шарт түзүп иштетебиз деген адамдарга ошо белгиленген мөөнөттө берилип атат. Азыр Кудай буйрса биз толугу менен ушу тактап атабыз. Мурунку ушундай болуп кеткен кинотеатрлардын баардыгын кинематография департаментине ушул жылы тапшырма берилген, кайра калыбына келтирүү иштери жүрүп атат. Азыр сиз айттыңыз да, көп нерсени азыркыдан караганда, мисалы көп жерде библиотека жок, бирок библиотека бар. Библиотекар бар. Билесизби, айлык алып аткан. Бирок библиотека жок. Ошолордон кабарыңыз барбы? Библиотека жок, болбойт. Мисалы мен өзгөндө өзүм барып келдим, өзгөндө бир айлык өкмөтүндө болот. Библиотека жок, бирок библиотекар бар, айлык алып атат. Бул мындай эми ал айлыкты бизде айлык китепканалардын баары жергиликтүү бийликтен алат. Булардын каржылоосу айлык өкмөтүнө өткөрүлүп берилген. Анан негизинен мен сиз айткан маалыматты тактайын, мен китепканачыларга тескерисинче ыраазы болот элем. Кайсы тармакка барбай ошол имаратынын эскилигине карабай, ошо китептеринин баарын иреттеп алып, тыкыйып, ошол жерде өмүрүн арнап аткан эжекелерибиз бар да. Ушунчалык ыраазы болом. Мына биз кече жакында санариптештүү дорунда китепкананын ролу деген форум өткөрдүк Үскөлдө. Ошол маселени да көтөрдүк. Азыр биздин маселе ошол айылдык маданият менен айылдык китепкананы кантип иштетебиз деген маселе болуп атат да. Мисалы үчүн аны сиздер иштете албай атасыздар да, ошон үчүн жоюп салуу оңой эмеспи? Мисалы жеке менчикке берүү же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкарууга берүү. Жергиликтүүгө берилгендигинен мындай болуп атат да, мен аны түшүндүрүп коеюн. Бул тетиги 90-жылдары эле жергиликтүү бийликке берилип кеткен. Жок, китепканалар эмес, башка маданий мекемелерди дагы. Мисалы Сулайман тоону карап кыйрата албай атасыздар. Оштогу жанагы Кыргыз драма театры жыргатпай атат, филармония жыргатпай атат. Болгону бир жылда 4-5 концерт берет, анда дагы жанагы массалык иш-чараларда. И ошол 4 күн үчүн биз бир жыл багышыбыз керек ошол артисттерди. Жок, наоборот, иштетишибиз керек. Иштеп атпайбы? Айылдык китепканаларды биз деген азыр ойлонуп атабыз, себеби дегенде тың айыл өкмөттөр каржылап иштетип атат. Дотацияда турган айылдар бар экен, бага албаган. Ошону менен бирге маданиятка көңүл бөлбөгөн жетекчилер болуп калып атат айылдык башкарууларда. Азыр биз ошону мына могу инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү деген президенттин жарлыгы чыкпадыбы? Ошонун негизинде азыр учурда ошонун ишке ашыруунун жумушчу планы иштелип атат. Ошонун бир багыты аймактык электик маданиятты көтөрүү да, бир багыты. Аймактык электик маданиятты көтөрүү, ошондо айылдык маданият үйү дагы, китепкана дагы, музей дагы кирет. Жергиликтүү бийликтен мындан ары кандай каржылайбыз? Же мамлекеттик каржыга алабызбы, же буларды кандай эффективдүү иштетебиз деген бир багыт болуп атат. Телеканалдарды калган объекттер боюнча эми былтыр чын айтканда пандемия болуп көпчүлүгүндө эме болду, бирок Ош театры жабылып турат дегенге кошулбайм. Репертуарын алып карасаңыз болот. Бир топ эле фестивалдарда ийгилик жаратып атат. Формалдуу жана жаңы спектакльдер коюп атат. Көрүңүз да дегенде бар. Мына Бексултан Жакиевдин бүттүргөн жаздагилерди эң мыкты коюшту мына быйыл. Ошол эле Бексултан Жакиевдин жүрөк оорутпайын андан мыкты коюшту. Сагарелинин ханымасын коюшту. Айтматовдун чыгармаларын коюп атат. Ал жерде Талант Апиев деген өтө күчтүү режиссер иштеп атат. Ош Өзбек театры мына быйыл 100 жашка чыгып атат. Жаңы эле 5-6 спектакльди өзүнүн күчтөрү менен койду. Кеп ошолорду элге таратуу, менеджерлик жагы. Вот ошону айтып атам. Балким жеке менчик өтсө жакшы болор ошо. Анда театрларды жеке менчик алам дегенде эле иш жок. Бул театр өмүр бою жаралгандан бери эле
мамлекеттин камсыздоосунда болуп келген. Чет мамлекеттерде андай эмес да. Ошондо деле алар жок болуп кетпей жашап атат. Көпчүлүгү мамлекет тарабынан камсыздалат, жеке менчик театрларыбыз да бар. Бирок ага биз көрүүчүлөрдү даярдашыбыз керек. Быйыл биз ушул жылы ошол театрларга үлгү боло турган эксперименталдык өздөрүн бага турган театрларды ачып атабыз. Телеканалдардычы? Телеканалдарды мисалы биз өзүбүз багып келатабыз. Мисалы 300-280 кызматкер бар. ЛТРдин азыр YouTube'дагы просмотрун карадым. 13 саатта бир чыгарган материалны 31 адам көрүптүр. Ошол өзүн актап атабы ошол? YouTube менен эле чектелбейт да. Телевизор көрүп атканда бар. Макул, эми телевизор канча пайыз көрөт элдин азыр? Жок, ЛТРдин көрүмдүүлүгү аны иликтөөлөрдөн карап. Ошону жеке менчикке чыгарып, мамлекеттик каржылоодон алып салса, эл көрбөй коебу? Жеке менчик каналдар бар да, мамлекеттик каналда болуш керек. Ал эмне кылат, ал элди алдайбы, кандай кылат? КТРдин бюджети канча? Өзгөрүүгө кандай алып келет дейм да. Жок, ошо коомдук болгондо өзүн өзү багып атабы? КТР өзүн өзү бага алып атабы? Жок, КТР коомдук башкарууда, бирок каржылоо эмеде да. Республикалык. Вот ошон үчүн айтып атам, бюджети канча? Канча кетет КТРди бакканга? КТРди биз көзөмөлдөбөйбүз, аны байкоочу кеңеш көзөмөлдөйт. Ошондо деле. ЛТРдинчи? ЛТРдин бюджети канча? Мен азыр так эсимде жок, аны ЛТРдин бюджетин. ЛТР өзүн актап атабы кеткен бюджетти? Сапаты башка жагынан алымсынасызбы, канааттанасызбы? ЛТР актабай атат дегенден алысмын. 280 адам КТРК деле, ЛТР деле булар бүгүнкү күндө биздин ушул коомго маалыматтар жеткирүү тармагында өтө чоң иш кылып атат. Мына былтыркы пандемияда мен 2 каналды тең баса белгилеп айткым келет. Ушу жандарын тобокелге салып коюп, биздин кабарчыларыбыз канчалаган ооруканалардан, айылдардан, жерлерден ушундай чоң репортаждарды жүргүзүштү, иштешти. Эл үйүндө жатканда булар тытынып иштешти. Ошол тытынып иштеген балдардын айлыктары канча билесизби азыр? Каналдын баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Булар деген маалымат эле таратпай, элди руханий жактан чоң мурасын сактап атышат. Биздин таланттарыбызды таанытып атат, залкарларыбызды жазып атат, адабий драмалык нерселерибиздин баарын жазып атат. Ошонун баардыгына бул 2 канал эмгеги өзгөчө деп ойлойм мен. КТРдин кызматкерлеринин айлыгы канча билесизби? Билем. Сиз айтып атасыз, жакшы иштеп атышат деп. Билем. Канча? КТРде кабарчылар 10 миңдин бир 15 миңдей бир айлык алышат. 15 миң айлыкка кандай жыргап жашайбы журналист азыр? Андан сырткары булар гонорар алышат. Гонорары мен КТРде өзүм иштеген, жакшы иштеген журналисттер 20-30 миңге чейин алышат. Орто эсеп менен алганда. Бизде мамлекеттик бюджеттен андан көп айлык алган деле кишилер жок. Салыштырмалуу караганда КТР компания. Ошентип аларды баягы элдир багып, бир жагы убактысын алып, ошентип отургандан көрө аны жоюп салып эле мындай коммерциялык кылса жакшы болбойбу? Эмес түшүнүш. Жоюп салганда ал дагы мамлекеттин, улуттун, элдин кызыкчылыгын көздөгөн. Мен айтып атпайм, ал жерде жеке эле маалымат берилбейт да. Туура. Андан сырткары мурастарды жайылтып атат. Анан мындай да, азыр биз улам коом алдыга баратабыз. Мурда ойду жок нерселер пайда болуп атат. Анан ошол жерге барганда мына Жок, ага мамлекеттин кандай салымы бар ошол жылышка? Мисалы мамлекет эмне салым кылып атат? Маданияттын өнүгүп кетишине. Бир салымы барбы азыр? Бар. Мисалы мамлекет ошолордун саясатын жүргүзүп атат, шартын түзүп берип атат, көзөмөлүн кылып атат, каржылап атат. Каржыламагандар деле андан азыр мисалы жанагы бийчилер, башкалар дүйнөлүк эмеге аренага чыккандар, алар министрликтин жардамысыз эле чыгып атпайбы азыр көбүнчө? Эмне үчүн? Мисалы жанагы Атай деген сыяктуу жанагы бийчилер. Эми ал жеке. Ошол жекелер демек далилдеп атат да. Аларды деле мамлекет жиберип атабыз. Мына ошол эле Атайга деле жана башка. Сиздер жибербей дагы кое алмаксыздарбы анда? Атайды мисалы башка жака. Башка мамлекеттин конкурсуна чыгып атканда, мамлекеттин аты менен чыгып атканда, мамлекеттик органдын руксаты менен чыгат. Жакшы бир курсак тое турган маяна бербесек, а бирок министр мындай машина мингенге акысы барбы, жокпу мисалы? Мамлекет берген. Мамлекет бериптир, берсе деле. Мисалы. Аспекенде жакшы да. Мен муну Министр мырза, балдар ачка отурганда сиз моундай машинада жүргөнгө кандай уялбайсызбы? Мындай өзүңүз ыңгайсыз сезбейсизби? Кандай деп ойлойсуз? Негизи. койчу мен. Койчу дегениңиз менен чын да бул. Мисалы балдар ачка отурса мисалы. Туура келбейт бул. Этиканы кое туруп мындай кадимки окатты айтып атам да менчи. Азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр жанагы министрдин жоопторун. Мен бир аз аша чапкандай сезилиши мүмкүн сиздерге. Министрге да ушундай мамиле кыласыңбы? Жоопту алдыңго? Эми тек койда, жөн койда дешиңиздер мүмкүн. Бирок экинчи жагы бар да. Бул деген элдин акчасы, бул деген биздин акчабыз. 2 миллиард акча жыл сайын ушуга кетип атат. Министрликти кармаганга кетип атат. Телеканалдарды. Телеканалдардагы бүт ушул маданият министрлигине башайт.
КТР баш болуп жана коомдук деп жана бир аз чаргытып койду, бирок коомдук болбойбу, баары бир мисалы аймактык телеканалдар, мисалы мына Чүй, Ысык көл, Нарын, Баткен, Ош жанагы андан сырткары ЛТР деген сыяктуулардын бардыгы. Мисалы ЛТРди караңыздар, 280 адам иштейт. 280 адам иштеп, мисалы ЛТР кайсыл адамдын көйгөйүн айтып чыгып кыйратып атат. Айттыңыздар ошону. Мен ошого жаным күйүп атат. Эмне үчүн? Мисалы 280 адам иштеген мекеме мындай элдин үнүн эмес, жалаң эле баягы бийликтин үнүн айтыш керек. Бийлик акчаны макул бийлик берип атыптыр. Бийлик акчаны ким берип атат? Акчаны биз берип атабыз да, эл берип атат да. Биздин чөнтөктөн кетип атпайбы? Дээрлик ушул жанагы филармонияларды караңыздар. Эгерде ошол филармонияларды жеке менчикке өткөрүп, же болбосо жана жергиликтүү бийликке өткөрүп койсоң, алар эшиктей кылып иштетет эле. Жөндөн эле каржылай бербейт эле. Алар айтат эле, ишти кылып атасыңбы? Анан кийин каржылайм деп. Драм театрлар мисалы, филармониянын акыркы жолу мисалы Оштогу филармониянын Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын качан акыркы жолу концерт бергенин мен билбейм. Кайсыл мисалы акыркы жолу Ош акыркы 30 жылдын ичинде дейли, Ош филармониясынан кайсыл таланттуу бир адам чыкты. Кыз бурактын өзүнүн жанагы ошол филармониянын жетекчиси Гүлшайыр Садыбакасованын кыз бурагынан башка кайсыл мындай бир таанылуу группа чыкты, же таанылуу бир талант чыкты. Мен билбейм мисалы. Ушундай шартта биз жөн эле аларды бага беришибиз керек. Андан көрө жеке менчикке өткөрүп койсоң, эшиктей болуп иштейт өздөрү, ачка калбайын деп. Мен ошол логика менен айтып атам. Мисалы дүйнөлүк тажрыйба менен карай турган болсоңуздар, дүйнөдө мисалы көпчүлүк өлкөлөрдө маданият министрлиги деген жок. Алар ошодон кедей болуп кеткен жок, тескерисинче бай болуп атат. Маданиятсыз болуп кеткен жок. Алардын маданияты биздикинен бийигирээк болуп атат. Жок дегенде көчөгө жөн эле машинада кетип атып таштандыргытпаган маданиятты ошолордо болуп атат, бизде болбойт атат. Анан дагы баягы маданият министрлигин жоюп койсоң эле, баягы маданияты болбой, эл болбойт деп калышат. Маданият министрлиги болуп эле биз маданияттуу болуп кеттикпи? Ага чейин бизде маданият жок беле? Маданият министрлиги пайда боло электе деле токтогул, калык барпы деген сыяктуу ырчылар, маданият өкүлдөрү бар эле да. Маданият министрлиги жок кезде жанагы Саякбай деген үлкөн манасчылар бар эле да. Азыр эмне маданият министрлиги болуп анан ошондой Саякбайларды азыр чыгарып калдыбы? Жок. Мисалы мен анын кереметин сезбей атам. Ошондуктан баягы өзүбүздү алдабай эле ошол каржыны мындай сарамжалдуураак сапташыбыз керек деп ойлойм. Эмне үчүн коррупциялык чоң иликтөөлөр ЛТРден чыкпайт? Эмне үчүн ЛТР коррупциялык иштер боюнча чоң үлкөн иликтөөлөрдү жүргүзө албайт? Аларда таланттуу балдар жок дейсиздерби? ЛТРде, КТРде ушунчалык сонун балдар бар. Мен талантына мен таазим этем ал балдардын. Алардын деңгээлине, алардын билимине мен таазим этем, мен тан берем. Бирок ошол балдардын буту тушалып, ооз бекилип турат да азыр. Ошондой шартта эмне кереги бар анын? Ошон үчүн мен түшөлүп атам, ошон үчүн мен азыр министрге мындай бир аз оройраак жана суроолорду бергенге туура келди. Мен ошого аргасыз болдум. Бул элдик талкуу болуш керек. Талкуулап ошол маданият министрлигин бар же жок кылышыбыз керек. Ортодогу 2 миллиард акчаны андан көрө мектеп курууга, социалдык жана башка иштерди чечүүгө жумшашыбыз керек. Мисалы мектеби жок айылдар бар, бала бакчасы жок айылдар бар. Билим бергендин ордуна ошол бир уч чиновникти багып отурабыз. Менин оюмча бул туура эмес. Элди эркинирээк коюп койбойлу, чыгармачылык эркиндикти берели, сөз эркиндигин берели, ишкердик эркиндигин берели. Мына ошондо эл өзүнүн күчүнө жараша, өзүнүн дараметине жараша, дарманына жараша өнүгөт. Бар болуңуздар.